İslam kelgенден 3-4 жыл мурун ушундай бир караңгы доор келген. Адам атадан баштап ошол күнгө чейин, ошол караңгы доорго чейин анчалык караңгычылык, анчалык жырткыччылык, зордук, зомбулук доор келген эмес. Жана бүгүндөн баштап кыяматка чейин дагы анчалык караңгылык, жаман доор келбейт. Ошол заманды тарыхтан окусаңар билесиңер, замана жахилия, надандык, билимсиздик, камкордук, жаман заман деп айтат. Мына ошол учурда аял затынын укугу ушунчалык деп селенди. Кыз бала төрөлсө, белин сындырып туруп, жанын чыкканга чейин Кудай сактасын көмүп салган. Не үчүн? Аларда уруучулук, душманчылык, падышачылык, текебирчилик, душманчылык ушунчалык күчөгөн. Бир киши текебирленип, жолдун боюна бутун монтусун отурган кичине жолокчол болсо. Айткан, менин бутумдан эч ким аттап өтө албайт. Экинчиси келген, мындан да текебир. Менин жолума бутун сунган ким болуп калыптырсың? Кылычын алып бутуна чабып өтүп кете берген. Биз экөөбүз төбөнү жетелеп кудукка барасак, төбөнү суу карган. Мунун төбөсү менин төбөмдөн мурду суу ичип койсо, бир туугандын балдары бала чакасы менен бир өзүнчө менин атымдан уруу болгула деп туруп, улардын атынан уруу болуп туруп, 70 жылга чейин согушкан.